6 жарымдан кабыл алабыз. Дээрлик чейрек кылым шайларды уюштурууга жана өткөрүүгө аралашып келе жаткан Темиркул Телемишевдин баамында бүгүнкүдө эң ирде тазалык менен адилеттүүлүк өкүм сүргөн өнөктүк болгон эмес. Ал эми өзү төрагасына саналган номер 38 Кочкор шайлоо округунда үгүт учурунда да добуш берүүлөрдө да мыйзамдуулук толук сакталды. Административдик ресурстарды пайдалануу дегенди ушул жолу биринчи жолу болду. Чынын айтканда пайдаланбай калды да. Мурункуда чынында пайдалануу болгон. Добуш сатып алуу дагы резкий токтоду. Мекемелердин жетекчилерине, муниципалдык мекемелерге, ошондой эле мамлекеттик мекемелердин жетекчилерине, айыл өкмөттөрү менен бир топ иш-чараларды жүргүздүк. Ушул шайлоону таза, ачык айкын өткөрүү боюнча. Мына азыр бүгүнкү күнгө чейин Кочкор району боюнча так айтып кете аламын, бир дагы мамлекеттик кызматкер же болбосо муниципалдык кызматкер же мамлекеттик мекеменин жетекчилери, айыл өкмөттөр эч кимси үгүттөө иштерине аралашкан жок. Негизи өлкөбүздөгү жогорку кеңешке шайлоого көз ачкан эл аралык байкоочулардын пикирлеринде өздөрү күбө болушкан адилеттүүлүк менен тазалыкты камсыз кылууда мамлекет башындагылардын ар кандай одоно мыйзам бузуулуктарды алдын алуу боюнча иш-чаралары өзгөчө роль ойноду. Ошондой эле акыркы кездердеги коррупция менен күрөшүүдө топтогон тажрыйбаларда кандайдыр бир деңгээлде баарысынын мыйзам талаасынан чыкпоосун шарттады. Маселен, бүгүн Нарын облусундагы жогорудагы жана номер 33 Нарын шайлоо округдарында чектен чыгуучулук мыйзам бузуу орун албады. Мурдагыдай адил ресурс көрүнбөйт. Эч бир жетекчи жүрүп баягындай голос топтоп үгүттөө иштеринде эч кимдин аралашканын байкалган жок. Ошондой эле мурун билесиздерби, ачыктан ачык туруп алып эле акча таратмайлар ушунчалык бир жогорку деңгээлге жетип кетти эле, ошондой фактылар көрүнбөйт да. Бирок эл арасында мындай анча-мынча ыр-шыбыр кептер бар экен, бирок мындай факты жүзүндө кармалып, ачыктан ачык эл көзүнчө акча же башка бир продуктту же арак тараткан учурларды азырынча байкай элекпиз. Эске салсак, шайлоолордун жогорку маданияты көрсөтүлгөн Нарын облусунда жалпысынан 208 000 шайлоочу болсо, алардын 104 015-и номери 38 Кочкор шайлоо округуна таандык. Алардын добуш берүүлөр үчүн 87 шайлоо тилкелери өз эшиктерин ачып, баарысына тең шайлоочуларга да, байкоочуларга да шарттар түзүлүп, негизги басым коронавирус илдетин алдын алууга жасалды. Антса да электоратты буга чейин социалдык түйүндөргө жарыяланган чагымчыл күчтөрдүн эң ынтымагын жана биримдигин бузууга далаттаган аттары кыжаалат кылбай койбоду. Эми алар бийликтен кургалгандар, ич ачышкандар да, майталканда жүргөн нерселер кайра ордуна кире албай атат да, ала албай атат да, негизичи. Ошон үчүн анан эптеп шыйрактан бирдеме таап чыгарып элди көтөрүп, өз ордуларына келгилери келип атат да. Элдин кабын ойлогон жок да аларчы, өзлөрүнүн немесин ойлоп атышат да. Бул жолку шайлоо абдан жакшы өтүп атат, тынч өтүп атат. Эл өзүнүн өз ойлору менен келип, өзлөрүнүн чечим кичине кабыл алып, ошо өзлөрүнө келип калды да. Мурда болсо багы кичине акчага сатылып, тигиники мунукун деп элдин немеси менен жүрүп кетти эле. Азыр болсо ар ким өзүнүн кимге кааласа ошону шайлаганга аракет кылып, өзү менен өзү болуп атат. Негизинен жогоруда көз караштар билдирилген жогорку кеңешке шайлоолор бийиктоолор кучагындагы Нарын облусунда уюшкандыкта өткөрүлгөндүгүн белгилей кетүү абзел. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбек уулу, Кочкор району.